Бишкек шаарынын тургуну Рафаэль Абраимов учурда 62 жашта. Ал онкологиялык оордартка чалдыккан. Дарылануу үчүн колунда бар баалуу буюмдарын, кыймылдуу мүлктөрүнүн баарын саткан. Натыйжада азыркы тапта дайыма алып туруучу дарыларга туруктуу каражаты жоктугун айтат. Мындан улам Рафаэль Абраимов өзүнүн уулунан жумушка жарамсыз ата-энеге алимент өндүрүү үчүн сотко кайрылууну чечкен. Абраимов жеке менчик юридикалык кеңселерге кайрылганда сотко арыз берүүчү булаңты толтуруу үчүн эле 1500 сом сураган. Ал акысыз укуктук жардамга муктаж болгондуктан тааныштарынын сунушу менен мамлекет кепилдеген юридикалык жардам борборуна кайрылган. Кто-то подсказал, что можно обратиться в такую организацию, которая помогает пенсионерам. Мага тааныштарым акысыз юридикалык жардам көрсөткөн борборлор бар экендигин айтышты. Ал кезде офиси юстиция министрлигиндеги чакан бир кабинет болчу. Мени жылуу кабыл алышып, мага юристти сунушташты. Адвокат дароо менин ишим боюнча сотко арыз жазып, ишти баштады. За это дело заполнил иск. В силу каких-то обстоятельств, чуть-чуть там была задержка со временем. В итоге сдали мы этот иск и начался вот этот судебный процесс. Сот Абраимовдун уулунан айына 20 000 сом алимент өндүрүү боюнча арызын толук канааттандырган эмес, айына 4 000 сом алимент чегерген. Абраимовдун жактоочусу Нурсултан Утегенов сот болбоду дегенде 10 000 сом чегерет деп күткөн. Жактоочу Утегенов муну адилетсиз чечим деп эсептеп, эми соттун чечимин кайра карап чыгуу үчүн Бишкек шаардык сотуна кайрылууга камынып жатышат. Что дальше будет? Мы вот как только получим решение суда, будем обязательно Биз сотко кайрадан арыз жазабыз. Ошондой эле доогердин акчага муктаж экени боюнча да керектүү документтерди кошумча топтойбуз. Бизде чыгыш элинде карыган жардамга муктаж ата-энесине каралашуу салты бар. Ошол эле учурда мыйзамда да ишке жарамсыз ата-энеге балдары алимент төлөөгө милдеттүү экени так көрсөтүлгөн. Дети обязаны, что и религиозно, что и по закону, да, обеспечивать своих нет трудоспособных родителей, нуждающих родителей, да. Буга карабай жаран Рафаэль Абраимов мамлекет кепилдеген юридикалык жардам борборунун колдоосу менен сот адилеттүүлүгүнө жетем деп күтүп жатат. Дагы бир каарманыбыз Адилет Айтбаев кызы ооруканадан каза болуп чыкканын, ал аны жерге берүү иштери менен алектенип жүрүп, кызынын каза болгондугу тууралуу документтерин топтоого көңүл бурган эмес. Бирок кийин ал кызынын каза болгондугун тастыктаган документти алууда убарачылык тартып, дарыгер өлүкканага жиберсе, өлүкканадан дагы бир башка жерге жиберип, аягында сотко кайрылууга туура келет. Адилет Айтбаев акысыз юридикалык жардамга муктаж болуп, мамлекет кепилдеген юридикалык жардам борборуна кайрылганын айтып берди. Бардык документтерди көрүп турганан бир адвокатты берди. Бесплатный госүнөмдөн деп программа эмне. Анын ширекили жүргүзүштү берип, ошол жардам берип, 15 күн бир айдын ичинде ошин сот болду. Свидетельствен сурады, свидетелдерди. Айылдын эмелерин сураганан решение чыгарып, ошол актарын унутпаганда жакшы бир адвокат бар. Өзü участвовать etip vardı. Onun решением çıkarıp anam ki sonuna tapşırsam anam свидетельствоны берdi bitirip. Ошол абдан жакшы эми болсо биз юрист болгондон кыйын экенин жазып антип. Бесплатно берип беришти. Бишкек шаарынын тургуну Бурулкан Айдосова да мамлекет кепилдеген юридикалык жардам борбору тууралуу маалыматты тааныштарынан уккан. Ал жолдошу менен 20 жыл мурун турак жай сатып алып, үйдүн ээси менен ишеним кат аркылуу келишим түзгөн. Бирок 2 жылдан кийин үйдү саткан жаран Кыргызстандан чыгып кетип, Бурулкан Айдосованын жолдошу да каза болгон. Натыйжада турак жайдын документтерин өзүнө каттатуу иши татаалдашкан. Адвокат жалдаганга каражаты жетпегендиктен акысыз жардам алуу максатында мамлекет кепилдеген юридикалык жардам борборуна кайрылган. Мен мурумундай нерсеге кабылган эмесмин, бирок мен үчүн жакшы эле болду. Баарлар айтсалар, мынча акча сурайт, адвокатка төлөшүң керек. Элдерден сурадым да. Десем эле ошентип коркутушкан, анан бирок ошол жана ошол жака бардым, анан ошол жердегилер бүт баарын өздөрү метип, өздөрү жөнөтүп, адвокатта жакшы бала экен, бүтүрүп берди. Мен боюнча ошо төшөктө жатам, анан кызымды жөнөтүп коюп аттым. Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам борборлорунун кызмат көрсөтүүлөрү акыркы жылдары бир топ жаңыланган. Айрыкча адвокаттарга төлөнүүчү маянанын көбүйүүсү, жаңы заманбап кеңселер калктын аялуу катмарына юридикалык акысыз кызмат көрсөтүүнүн сапатын өстүрүүдө. Эгерде сиз акысыз юридикалык жардамга муктаж болуп жатсаңыз, мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды координациялоо борборуна кайрылсаңыз болот. Сизге акысыз юридикалык кеңеш алуу, мамлекеттин эсебинен адвокат жалдоо боюнча толук маалымат берилет. Ошондой
эле Кыргызстан боюнча 31 акысыз юридикалык жардам борбору иштейт. Алардын даректерин, байланыш номерлерин укук-жардам-gov.kg сайтынан тапсаңыздар болот. Материал Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын жана Финляндиянын Тышкы иштер министрлигинин Кыргыз Республикасындагы укуктук мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү үчүн туруктуу сот адилеттигине жетүү долбоорунун колдоосунда даярдалды.